Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракат, хурматтуу достор. Сабактарыбызды улантабыз, жин жана шайтандар ааламы өтүлүүчү маселебиз адам менен жиндин, шайтандын душмандашуусунун тарыхы, себептери эмне үчүн бул келип чыккан. Негизи адам менен шайтандын душмандашуусу бул терең жана алыскы бир тарыхка кете турган бир акыбал. Бул акыбал негизи Адам алейхиссаламды Аллах Таала жаратып, ага рух салбай, рух саларда бир кандайдыр бир маалым убакытка калтырган соң шайтан, иблис келип Адам алейхиссаламды, Адам атабызды сынап карап баштайт. Аны тегеренип, биягынан чыгып, тиягынан чыгып, андан соң айтат, өзү кайрылып, иблис айтат, мындайча айтканда ошол эле убакта Адам алейхиссаламга кайрылып айтат, дагы жаны сал элек Адам атабызга. Эгерде Аллах Таала сени менин үстүмөн койгон болсо, мени башкарыш үчүн, анда мен сени укпайм дейт, сени тиле албайм дейт. Мен аракет кылам, албетте сага баш ийбегенге дейт. Ал эми эгерде Аллах Таала мени сенин үстүңө койгон болсо, башкарууну мага берген болсо, анда мен сени жок кылганга аракет кылам дейт. Мына ушул убакыттан баштап шайтан менен адамзаттын душмандашуусу ошол маалда башталган. Сахих Муслимде Анас, андан Аллах разы болсун, Анастан келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат хадисте: Аллах Таала адамды жаннатта, бейиште түспөл берип жараткандан кийин аны бир маалым убакытка калтырып коет дейт. Рухту салбай, жанын салбай. Анан иблис келип адамды тегеренип, ар жак бер жагынан чыгып карап баштайт дейт. Бул эмне болгон маклук экенине көңүл буруп баштайт дейт. Анан иблис адамдын ичи көңдөй экенин көрүп, мындай тыянакка келет. Сен бир мындайча айтканда колуңан эчтеке келбеген, бир жада калса ошол эмне рухка ээ болбогон бир маклук турбайсыңбы деген бир мындай түшүнүк келет дейт. Мындайча айтканда иблис өзүн ошол маалда адамдан үстүн бийик көрөт өзүн. Андан соң Аллах Таала Адам атабызга рухту салгандан кийин, жанды салгандан кийин Аллах Таала асмандагы болгон бүт периштелерге Адам атабызга сажда кылгыла деп буйруйт. Бул урмат саждасы болот. Орду келгенде айтып кетиш зарыл. Кээ бирлер бул нерседен бир ширкке, бир Аллахка шерик келтирүүгө бир далил алышы ыктымал, жана алышат. Бирок бул туура эмес. Себеп дегенде бул жерде Адам атабызга аны кудай тутуп ибадат катары кылынган сажда эмес. Бул жерде урмат саждасы болгон. Ушундай деңгээлде Адам атабызга Аллах Таала урмат сыйды көрсөткөн. Балким бул жерден тескери тыянак чыгат. Ошол периштелер экиленбей, шектенбей Аллах Таала буйругуна моюн сунушуп, Адам атабызга сажда кылышкан. Мына балким ушул Аллахка гана жаңгыз сыйынууга даллат кылган бир акыбал. Андан кийин булар сажда кылганда иблис негизи асманда периштелер менен Аллахка ибадат кылган бир маклук болгон. Жана ошол Аллах Тааланын буйругу, сажда кылуу буйругу аны дагы камтыган. Ал дагы сажда кылыш керек эле, бирок эмне? Иблис өзүн бийик көрүп, улук көрүп, текеберленип, Адам атабызга сажда кылуудан моюн сунат. Моюн тартат. Мындайча айтканда баш ийбей коет. Мындан дагы бир далил алышат. Ошон үчүн мына иблис анык Аллахка сыйынган бир маклук болгон деп, себеп дегенде мына адамга сыйынбай койду, бир гана Аллахка гана сыйыныш керек деп, бир туура эмес дагы бир тыянактарды бир чыгаргандар бар. Аларга дагы айта турган сөз бул эмне?
Аллахка гана сыйынуу бул Аллахтын буйругуна моюн сунуу деген сөз. Мына эгерде иблис ошол маалда эгер Аллахтын буйругунан баш тартпай адам атабызга моюн сажда кылганда, ошондо бул иблистин Аллахка гана сыйынган ыймандуулугуна даллат кылмак. Бирок бул жерден эмне? Тескери тыянак чыгат. Акыйкатта иблис тескериче Аллахка моюн сунбай, адам атабызга сажда кылбай коет. Адам атабызга сажда кылбай коет. Анан ошол моюн сунбай, Аллах Таала Куранда айтат, андан кийин бул биринчи моюн сунбагандыгы анын текеберлигин жаратат. Мындайча айтканда, текеберлигинен моюн сунбай коет. Аллах Таала Куранда айтат, аба вастагбара дейт. Ал баш тартты моюн сажда кылуудан, Аллахка моюн сунуудан жана ошону менен текеберленди дейт. Текеберленди. Анан эмне дейт? Ва кана минал кафирин дейт. Жана ошону менен эмне болуп кетти дейт? Иблис кафир болуп кетти дейт. Ыймандуу болгон кафирге айланып кетти. Эмнеси менен? Жүрөгүндөгү текеберчилиги менен. Ошон үчүн ордо келгенде айтып кетиш зарыл болот. Жүрөктөгү акыбал бул эң маанилүү акыбал. Ошон үчүн шариаттын эң чоң бир максаттарынан шарият жүрөккө багыт алат жана жүрөктү тазалоого, Аллах жактырбаган, ыраазы болгон сыпаттардан тазалаш керек. Бул ошол көрө албастык, текеберлик, ичи тарлык, сараңдык жана ошол көп жүрөк ооруларынан. Мына ушул иблисте бул оорулар болгондугу үчүн бул эмне? Ошол динден чыгып капыр болуп кеткен. Дагы бир маселе, бул жүрөк оорулары кадимкидей дене оорусундай бир оору менен чектелип калбайт. Эгер текебер болсо, бүттү текебер болуп эле бөлөк оору болбойт деген сөз эмес. Кандай дене оору бөлөк ооруну алып келгендей, мисал үчүн эмне? Мисал үчүн каның ооруса бооруң ооруйт, бооруң ооруса териң ооруйт дегендей, бул жерде бул текеберленүүсү дагы бөлөк оорун алып келген. Бул кайсы? Бул туура эмес, кыяс кылат. Азыр айтат, мына иблис айтат, мен эмнеге сен, Аллах Таала айтат, эмнеге сен сажда кылган жоксуң дегенде, мен ага караганда жакшымын дейт. Эмнеге? Себептигинде сен мени оттон жараткансың, буну топурактан дейт. Бул туура эмес кыяс кылып атат. Себептигинде топурак оттон жакшыраак биринчиден. Экинчиден, ушул туура эмес бир акылсыз кыязы менен бул эмне кылып атат? Дагы бир ооруга батып кетип атат. Кайсы? Бул ата теги менен мактанып атат. Ата теги менен шаттанып атат. Себептигинде от бунун ата теги болот, оттон жаралган. Ошол себептен бул чоң жүрөктүн ооруларынан бул эмне? Ата тегиң менен мактануу. Мен баланчанын тукумунанмын, түкүнчөнүн тукумунанмын, ак сөөкмүн, көк сөөкмүн дегенин бардыгы бул жүрөктөгү эң чоң бир оорулардан. Жана эң жаманы бул бир оору менен чектелбей дагы бөлөк ооруларды жарата берет. Ошон үчүн иблис бул жанакы тузакка түшкөн жаныбардай болуп, эми кыймылдаган сайын тузак тартыла берген да. Эмне кылбасын? Эмне? Күнөөгө эми бата берет бул. Бир күнөө экинчи күнөөнү жарата берет. Качанкыга чейин бул качан түгөнөт? Бир гана эгер тооба кылбасаң. Мына тооба кылсаң, бул чынжыр үзүлөт. Тооба кылмайынча сен эмне? Бул күнөөнүн үстүнөн күнөөгө батып кете бересиң. Демек, бул душмандашуунун себеби ушул болгон. Бунун көрө албастыгы, текеберчилиги, жана бөлөк бир оорулары жүрөгүндөгү, жана бул жүрөгүндөгү нерсе албетте эмне денесине сыгып, чыгып, анан кийин бул эмне ишке айланган. Айтат, мен жакшыраакмын, сен мени оттон жараткансың, буну топурактан дейт. Анан кийин адам атабыз көзүн ачкандан кийин көрөт, ушул улук бир Аллах тарабынан болгон урмат сыйды көрөт. Бүт периштелердин бардыгы сажда кылган акыбалда болот. Бир гана иблисти көрөт, эмне? Сажда кылбай, ага жана анын балдарына, мындайча айтканда бизге эмне? Бизди коркутуп, жок кылам жана
баарыңарды адаштырам деген бир акыбалда ошондо көрөт. Мына ошондон кийин бул душмандашуунун тарыхы ошондо тетиги адам атабыздын убагында башталган акыбал. Демек бүгүнкү күнгө чейин бул акыбал өтө дагы деле болсо тереңдешип, иблистин жана анын жогортулуунун жана анын малайларынын бизге болгон душмандашуусу өтө катуу. Ошон үчүн бул душманды анык душман катары тутуш керек, эч качан достошпош керек. Андан кийин Аллах Таала иблисти ошол бейиштеги акыбал болот, бейиштен кууп чыгат. Эмне? Анын текеберчилик себеби үчүн. Андан кийин Аллах Тааланын бир убадасына калат. Бул иблис, ага Аллахтын лаанаты болсун. Ошол акыбалда Аллах Таала буну жок кылайын дегенде Аллахтын ыззаты менен касам ичип айтат. Аллах Тааланын ыззаттың менен суранам дейт. Мындайча айтканда эмне? Жалдырайт. Мага убакыт берчи дейт. Ошо бардык макулуктарыңды кайра тирилткенче дейт. Ошондо Аллах Таала өзүнүн даанышмандуулугу менен буга убакыт берет, айтат: сен убакыт берилгендердин ичиндесиң дейт. Мындайча айтканда иблис кыямат күнгө чейин өлбөй, бул Аллах Тааланын бир чоң даанышмандыгынын ичине, айласынын ичине кирип калат. Ошондо иблис касам ичип айтат. Ошондо айтат. Ошондо да токтобойт. Эгер калып келсек, ошондо баягы киши мындай тоба кылуу бир кыпындай жүрөктө бир жакшылык болсо, пенде тобого шашат. Бирок бунун ушул жүрөгү ушунчалык бир кара болгондугунун себебинен бул ушул убакта дагы ушул Аллахтын ушул мээримин көргөн акыбалда дагы тоба кылбай, кайра тескери сүйлөп айтат. Куранда айтат. Ал-А'раф сүрөсүнүн 16-17 аяттарында айтып атат. Аллах Таала айтат: сен мени жолдон каккан үчүн дейт, адаштырган үчүн дейт. Мен бул адамдын тукумдарына дейт, бул адамзатка дейт, сенин түз жолуңдун астында отуруп алам дейт. Мындайча айтканда, сенин түз жолуңан бул адамдын тукумунун баарын тосом дейт. Сенин шариятыңан, сенин исламыңан, иманыңан буларды тосом дейт. Буларга эмне? Астынан дагы, артынан дагы, оңунан дагы, солунан да келем дейт. Анан сен көрөсүң дейт. Булардын көпчүлүгү сага шүгүр келип бербеген наашүгүр экенин көрөсүң дейт. Акыйкатта бүгүнкү күндө ошол нерсе тилекке каршы болуп атат. Адамзаттын баардыгы Аллахка жаңгыз сыйынбай, сыйынгандар болсо, ага кошуп бирөөгө да сыйынышат. Канчасы Аллахка деле сыйынбайт. Тааныбагандары, Аллах тааныбагандары андан көп. Ошон үчүн бул шайтандын иши жана бул убадалары ишке ашып, ар бирөө ошо шайтандын васвасасына, азгырыктарына кабыл болуп, ага кошумча болуп, адамдын өзүнүн жаман нафсы шерик болуп, канча адамзаттын, канча жакшы кишилер кыйрап жок болуп кетип атат. Ошон үчүн бул шайтандын жогортулдарын, булардын шайтандын айласын, амалдарын билүү бул важип болот. Себеп дегенде, эгерде ушул нерседен биринчиден сактансак, биз акыйкатта кыямат күнү ийгиликке жетебиз. Анан эң негизги маселе ошол өзүбүздүн нафсыбыздын жамандыгынан сактаныш керекпиз. Мындайча айтканда, нафсыбыздын, жүрөгүбүздүн жаман сыпаттарынан, күнөөлөрүнөн биз тазаланыш керекпиз. Качан бул күнөөлөрдөн тазаланмайынча жүрөккө эч убакта жүрөктүн такыбалыгы отурбайт. Эгерде жүрөктүн такыбалыгы жүрөккө отурбаса, анда шайтан каалаган убакта келет жана каалагандай бул пендени азгырып жолдон кагып коет. Аллах Таала баарыбызга хидаят жолун насип этсин, ырыс кылып берсин. Жана адаттагындай бүгүн үйрөнүүчү дуабыз эртең менен кечинде айтылуучу дубалардан Имам Бухариден келет. Имам Бухари риваят кылат Абу Хурайра радияллаху анхудан. Абу Хурайра айтат, пайгамбарыбыз мынтип айткан дейт: кимде ким күнүгө бир күндө ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шейин кадир деп 100 жолу айтса дейт. Бунун мааниси ла илаха иллаллах,
Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Вахдаху, ал жаңгыз, ла шарика лах, анын шериги жок. Лахул мулк, бүт мүлктүн бардыгы, ушул биз көрүп турган бүт ааламдар жана бүт болгон нерселер, жана сен дагы, жана сенде болгон нерселердин бардыгы Аллахка таандык дейт. Валахул хамд, жана бүт мактоолордун бардыгы акыйкаттагы мактоого татыктуу зат Аллах Таала. Ва хуа аля кулли шейин кадир, жана ал эмне бардык нерсенин үстүнөн кадыр зат. Ал кадир, ал кадыр зат. Кудуреттүү зат. Кимде ким ушул дуаны бир күндө 100 жолу айтса дейт пайгамбарыбыз, анда дейт ал 10 кулду азаттыкка кое бергенге барабар болот дейт. 10 кулду азаттыкка кое бергенге барабар болот дейт. Бөлөк хадисте пайгамбарыбыз айтат, кимде ким бир кулду эгерде бу дүйнөдө кое берген болсо азаттыкка, кыямат күнү ошол кулдун ар бир мүчөсүнө ошо тиги кое бергендин ар бир мүчөсү тозоктун отунан кутулат дейт. Мындайча айтканда, бир кулду эгерде бул дүйнөдө кое берсең, анда өзүңдү тозоктон сатып алдың деген сөз. Ал эми бул хадисте пайгамбарыбыз айтып атат, эгер кимде ким 100 жолу бир күндө ушул нерсени, ушул дуаны айткан болсо дейт, 10 кулду кое бергенге барабар болот дейт биринчиден. Бул биринчи. Экинчиси эмне? Экинчиси 100 жакшы иш кылынды деп жазылат. Үчүнчүсү 100 күнөөсү, 100 катасы өчүрүлөт. Төртүнчүсү ушул айтылган, ушул 100 жолу айтуусу эгер эртең менен айтса, кечке чейин шайтандан коргонуу болот дейт. Бул акыйкатта Аллахтан болгон чоң жакшылык, чоң неамат. Алымдар айтат, ушунча сооп, ушунча жакшылыкты, ушунча жеңил ишке бул берүү, бул Аллахтын кең пейилдигинен дейт. Жана бул нерсени албетте бир күндүн ичинде айтса болот, бирок жакшырагы күндүн ошо биринчи бөлүгүндө, ошо түшкө чейин, күн чыккандан баштап, ошо түшкө чейин, же эртеменки багымдат намаздан баштап күн чыкканга чейин айтса болот. Кыскасы, ошол түшкө чейин күндүн биринчи бөлүгүндө айткан жакшыраак. Анан пайгамбарыбыз айтат, ким ушуну эми айткан болсо дейт, бир дагы адам бул кылган иштен жакшы иш кылбайт дейт. Бир гана эгерде кимде ким ушул айткан нерсени ага караганда көбүрөөк айтпаса дейт. Аллах Таала баарыбызды ага гана сыйынууну, андан бөлөккө сыйынбоону ырыскы кылып буйрусун бизге, жана кандай гана макулук болбосун, ошол макулуктарынын зыянынан бизди сактасын. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.